Каракол шаарындагы Ыс-Көл областык Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-лицей интернаты. Кыргыз тили адабияты мугалими жана 8В классынын класс жетекчиси Карабек кызы Айжамал. Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе сабак баштаар алдында бири-бирибиздин маанайыбызды көтөрүп алалы. Жаныбыздагы жакын адамыбызга комплимент айтабыз. Жакыным менин. Жаркылдагым менин. Билимдүүм. Жакшы маанайыбыз менен анда эмесе сабагыбызга киришели. Сабагыбыздын темасы жасалма интеллекттин кереги барбы? Сабактын максаты: жасалма интеллекттин негиздерин, анын түзүлүшүн жана иштөө принциптерин түшүнөбүз. Мунун күнүмдүк жашоодо жана профессионалдык чөйрөдө кандай колдонулуп жатканын аныктайбыз. Жасалма интеллекттин биздин жашообузга тийгизген оң жана терс жактарын анализдейбиз. Кана анда эмесе жасалма интеллект деп эмнени айтабыз? Ойлонуп көргүлөчү. Жасалма интеллект адамдын мээсинин мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү үчүн иштелип чыккан компьютер. Ал өзүн өзү окутуп өнүктүрө алат. Маалыматты санариптик агымдын ылдамдыгы менен чогултуп, системдештирет. Ага суроо берген адам саналуу секундда жооп ала баштайт. Тагыраак айтканда, жасалма интеллект бул белгилүү бир машиналардын айлана чөйрөнү кабыл алуусуна жана ага адамдын ой жүгүртүүсүнүн жыйынтыгына окшош жооп берүүсүнө жол ачат. Ой жүгүртүү, кабыл алуу, окуяны талдоо, үйрөнүү жана көйгөйлөрдү чечүү сыяктуу функцияларды аткара алат. Балдар, силер кандай жасалма интеллекттерди билесиңер? Азаматсыңар балдар, бүгүнкү күндүн актуалдуу жетишкендиктеринен артта калбаганыңар мени кубандырды. Бүгүнкү күндө Copilot, ChatGPT, Gemini, Midjourney, Alisa, Google Assistant, Gamma App сыяктуу жасалма интеллекттерди колдонуп жүрөбүз. Ушулардын арасынан бүгүнкү күндө өтө популярдуу болгон ChatGPT нейротүйүнү түрдүү изилдөөлөрдү жүргүзгөн чатбот болуп саналат. Ал өзүндөгү маалымат базасына таянып, каалаган сурооңузга жооп берет. Акыркы күндөрү өзүнүн акылы менен миллиондорду таң калтырып жатат. Алсак, аны колдонгондордун саны 2 айдан ашык убакытта эле 100 миллион адамга жеткен. Салыштырып көрөлү. 100 миллион катталуучу чогултуу үчүн TikTokко 8 ай, ал эми Instagramга 2,5 жыл убакыт керек. Жасалма интеллект бүгүнкү күндө көптөгөн тармактарда колдонулуп, адамзаттын ишмердүүлүгүн жакшыртып жатат. Мисалы, билим берүү тармагын карап көрөлү. Жасалма интеллект окуучулардын өзгөчөлүктөрүнө жана муктаждыктарына ылайык билим берүү программаларын иштеп чыга алат. Мисалы, үй тапшырмаларын автоматтык түрдө текшерүүгө, тесттерди жана башка окуу материалдарын түзүүгө дарамети жетет. Мындан сырткары, окуу жаатында кандай суроо пайда болсо, жасалма интеллектке кайрылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Медицина тармагын карап көрөлү. Жасалма интеллект медициналык сүрөттөрдү, генетикалык маалыматтарды жана пациенттердин клиникалык тарыхын талдоо үчүн колдонулат. Мисалы, ракты эрте аныктоо же дарыгерлерге диагноз коюуда жардам бере алат. Робот-хирургдар болсо, оор операцияларды өз алдынча же адам хирургдун көзөмөлүндө жүргүзө алат. Жасалма интеллект пациенттин медициналык тарыхын, жеке өзгөчөлүктөрүн эске алып, даарылоо ыкмаларын жана дары-дармектерди тандоодо жардам бере алат. Жасалма интеллекттеринин илимге биринчи жолу 1956 жылы Джон Маккарти, Марвин Мински, Клод Шеннон аттуу окумуштуулар киргизишкен. Мындай чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон жасалма интеллект чындыгында келечекте адам баласын алмаштыра алабы деген ой толгоолор бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселелерден болуп келет. Байкасак, биз күнүмдүк жашообузда жасалма интеллектти колдонобуз. Бул биз менен сүйлөшө ала турган чатботтор, социалдык тармактарда бизди анализ кылып, контент жана анын арасында жардама сунуштаган технологиялар.
Эгерде сиз смартфон колдонсоңуз, анда жасалма интеллектти колдоносуз. Эмне үчүн жасалма интеллект мынча акылдуу? Мынча маалыматты ал кайдан үйрөнөт деген суроолор жаралат. Жасалма интеллекттин акылдуулугун дагы бир мисал менен далилдеп көрөлү. Адам баласы алгач билимди мектептен, анан жогорку окуу жайдан жана ар кандай булактардан алат. Жасалма интеллект адам баласы көп жыл кетирип үйрөнгөн билимин тез үйрөнүп ала алат. Жасалма интеллекттин азыркы учурдагы жетишкендиктери ар түрдүү тармактарда өзүнө орун алып, адамдын иштерин жеңилдетүүдө чоң ролду ойнойт. Кээ бир алдыңкы жасалма интеллект системалары адамдын иштерин башкарууда жакшы натыйжаларды көрсөтүүдө. Ошондой эле алар кээде адамдардан да жогорку тактык менен иштешет. Жасалма интеллекттин адамды алмаштыруу мүмкүнчүлүгү физикалык жумуштарга байланыштуу. Мисалы өнөр жайда, курулушта же транспортто автоматташтыруу аркылуу жасалма интеллект адамдын ордуна көптөгөн жумуштарды аткарууда. Ал унааларды айдап, фабрикадагы роботтор аркылуу товарларды өндүрүп, оор жүк ташып бере алат. Бул чөйрөдө жасалма интеллект чын эле адамды алмаштырууга деңгээли жетүүдө. Бирок адамдын акыл эстүү иштерин жасалма интеллект толугу менен алмаштыра албайт. Адамдардын креативдүү мүмкүнчүлүктөрү, эмоционалдык интеллект, моралдык ченемдерди кабыл алуу сыяктуу аспектилер азырынча жасалма интеллект үчүн жеткиликтүү эмес. Жасалма интеллект эмнени кылып, кандайча иштээрин алдын ала программалап же үйрөтсө болот. Бирок жаңы жана уникалдуу кырдаалдарда жасалма интеллект абдан чектелген. Адамдын иши, анын жөндөмдөрү жана акылмандыгы көбүнчө күрдөөлдүү жана чеберчилик менен байланыштуу. Бул болсо жасалма интеллекттин бүгүнкү күндө жеткен деңгээлине карабай, адамдын күчү бүгүнкү күндө алмаштыргыс. Жасалма интеллект технологияларынын өнүгүшү адамдын жумуш ордун кээде алмаштырууну мүмкүн кылса да, толук алмаштыруудан алыс. Мындай өнүгүүлөр көбүнчө адамдардын жумушу менен биргелешип, аларга жардам берүү үчүн колдонулат. Мисалы, жасалма интеллект адамдын иштешин жеңилдетет. Кээде күнүмдүк тажрыйбаларды алмаштырып, убакытты үнөмдөйт. Бирок адамдын өзгөчө сапаттарын жана чыгармачылыгын алмаштыра албайт. Жасалма интеллекттин келечеги бул адам менен жасалма интеллекттин кызматташуусу. Адамдын эмоционалдык интеллектин, чыгармачылыгын жана моралдык баалуулуктарын жасалма интеллект дүйнөсүнө киргизүү жана аны менен бирге иштешүү коомдогу кыйынчылыктарды чечүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача алат. Окуучуларым, бүгүнкү алган билимдерибизди бир сыйра кайталап бышыктап алалы. Суроолорго жооп берүүгө даяр тургула. Биринчи суроо. Жасалма интеллект кайсы тармактарда кеңири колдонулуп жатат? Азаматсыңар балдар. Жасалма интеллект өнөр жайда, медицинада, транспортто жана башкаларда колдонулуп жүрөт. Экинчи суроого көңүл бурабыз. Келечекте жасалма интеллект адамды толук алмаштыра алабы? Туура балдар. Жасалма интеллект көптөгөн жумуштарды аткарып жатат, бирок адамды алмаштыра албайт. Кийинки суроого көңүл бурабыз.
Жасалма интеллекттин кайсы тармакта колдонулганы чындыкка жакын? Туура. Робот-хирургдар оор операцияларды жүргүзүшөт. 4-сүрөө суроо. Келечекте жасалма интеллекттин адамды толук алмаштыруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө эмне айтууга болот? Азаматтар, адам менен жасалма интеллект бирге иштешүүсү эффективдүү. Жасалма интеллекттин чектелүүлөрү жөнүндө кайсы билдирүү туура? Туура айтасыңар балдар. Жасалма интеллект логикалык жана математикалык тапшырмаларды аткара алат. Жасалма интеллект адамдын ордуна көптөгөн кыйын иштерди жасай алат. Бирок анын чектеринин ичинде да толук адамдык түшүнүктөргө, эмоционалдык чечимдерге жана жаратылыштын комплексин түшүнүүгө мүмкүнчүлүгү чектелүү. Адамдын жөндөмдүүлүктөрүн, акылын жана креативдүүлүгүн толук алмаштыруу үчүн жасалма интеллект дагы узак жолду басып өтүшү керек. Жасалма интеллекттин автору болгон адам баласы дайыма үзгүлтүксүз изденүүнүн жана билим алуунун үстүндө жасалма интеллекти орду менен, ченеми менен колдонсо, сөзсүз түрдө эки тараптуу ийгилик жаралат деп биз ишенебиз. Үйгө тапшырманы жазып алабыз. Адам акылдуубу же жасалма интеллект акылдуубу деген темада кыскача өз ой толгоолорубузду жазып келебиз. Билимдүүгө дүйнө жарык демекчи, бүгүнкү алган билимдериңер сиңимдүү болсун. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.